Men göyle darekte göyle sayasatçılar men birge işledim. Barına ele anın içinde mağa dele göyle sın pikir aytılıp жүрөт. Har bir mınday жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Har bir адамдын bir кемчиликтери да бар, жетишкендик жактары деле бар. Bu kişinin ошол жагын белгилесе, бирок мен бөлөк жагын деле белгилеп кетет элем. Bu kişinin тазалыгы. Тазалыгы коррупцияга малынган эмес. Korrupsiyaga malınıp bir kandaydır bir ters işlerge varsa bu kişiге 10-cı жылы asılgan. Özüңөр bilesiңер, ушул эле жанагы чегара боюнча, жана 275 метр боюнча, башка маселелер боюнча чегара 2015-жылы асылган, алып чыккан. Мына аякы жолу 2019-жылы алып чыккан. Шайлоонун астында шайлоого жөнөлөт атпайбыз деп текшерип, мен ошондо ошол укук коргоо органдарга тапшырылган. Ошол укук коргоо органдарын жыйынтыгын айтып коеюн. Жыйынтыгы бул жерде мыйзам бузуулар болгон эмес. Бул жерде бул маселе 2004-жылы башталган. Биринчи президенттин учурунда мурдагы премьер-министр Николай Танаев Тажикстандын премьер-министри менен сүйлөшүлгөн. Ушул эки тарапты бирин-бирибизге жер тилкелерин бөлүп берелик деп. Кийин 2015-жылы ошондо премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу экинчи президент май айында революциядан кийин бир 2 айдан кийин Тажикстанга барып ушул сүйлөшүүнү уланткан. Улантып туруп кол коюп келген. Ал ушул эки мамлекет жер тилкеси менен бири-бири менен алмашып, убактылуу арендага берип деп туруп, анан кийин ал парламенттен 2006-жылы, 2005-жылы декабрдагы кол коюлган. Анан 2006-жылы февралда указ деп анда президент жарыя закондорго кол койчу, президент кол коюп, анан жарык көргөн. То есть бул ратификациядан өткөн. Ал жерде мындай болгондо кыргыз тарап, тажик тарапка Баткенден Канибадан Тажик шаарына чейин электро чубалгы жана ЛЭП деп коет. ЛЭП 220 алып барганга бир 18 километр берилиптир. Кыргыз тарапка Тажикстан жанагы чубактын мунундай чубалган жана 275 метрди бериптир. Анан ошол жерден параллельно ошол жолдун жанынан дагы биз Баткен Лейлеке Самат, Баткен Айгүл Таш Самат деген жок линия тартканбыз. Ошол линияны тартканда ошол жерден да жер бермек. Бирок тилекке каршы ал жерлер берилбей калып, биз бергенбиз 18. Анан талаш-тарыш келип турган эки президенттер жолугуп, анан ошол жерде өкмөттүн токтомуна өзгөрүүлүк кирип турган, ошондо секретарь совбезтерге тапшырыптыр, ушуга кол коюп, жолугуп кол коюп, бул жерлерди бири-бириңерин 49 жылга деп. Бирок бир нерсе, ошол мыйзамда кыргыз тараптын сунушу менен бир нерсе 6-чы беренесине катталып кеткен. Эки мамлекет бирин-бирине кийин чегара сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө, демаркация жүргүзүп атканда ушул келишимге мындай шилтөөгө болбойт деп. Мына 45-49 жыл калдың, бер менин жерим, сенин жериң деп. Сүйлөшүп бүткөндөн ким көтсө, ошого өтүп кетсин, ким көтпөсө ошого калсын деп атайын укук коргоо органдар 10-жылы, 15-жылы, 19-жылы ушундай жыйынтык чыгарган. Муну мен эмес, башка бирөөлөр эмес, бул укук коргоо органдар атайын ошол кезекте бийликтер тапшырма берип, ушундай укук чыгарганда, ушундай корутунду чыгарган. Мен ошону эле тастыктап коюп эле элге ачык эле айтып коеюн деп атам да.